Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-апрелде ЮНЕСКОнун башкы директору Одре Азуле менен видеоконференция форматында сүйлөштү. Мамлекет башчысы Кыргызстан ЮНЕСКО менен кызматташууга терең маани берерин белгилеп, ЮНЕСКОга коронавирус пандемиясы маалында өлкөнүн билим берүү жана илим министрлигине аралыктан окутууга өтүүдө техникалык жактан, консультациялык жактан көмөк көрсөтүп, мектеп окуучуларынын билим алуу процессин үзгүлтүүгө учуратпоого өбөлгө түзгөндүгү үчүн ыраазычылыгын айтты. Президент билим берүү системасын санариптештирүүдө жана билим берүүнүн сапатын жакшыртууда ЮНЕСКО менен мындан ары кызматташтык өркүндөй берет деген ишенимин билдирди. Мындан тышкары Садыр Жапаров климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азайтуу жана биологиялык көп түрдүүлүктү коргоо боюнча Кыргызстандын эл аралык демилгелерине токтолуп, өлкөнүн ак илбирсти сактап калуу боюнча аракеттерин, ошондой эле ЮНЕСКОга Ысык көлдүн тескейин геопарктардын дүйнөлүк тармагына киргизүү тууралуу сунуштама даярдалып жатканын баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКонун аткаруу кеңешиндеги ишинин негизги максаты бул климаттык өзгөрүүсүнүн терс таасирлерин азайтуу болуп эсептелет. Климаттын өзгөрүүсү чакан өлкөлөр, арал өлкөлөр жана деңизге жолу жок өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүнө тоскоол жаратып келгендиги белгилүү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясында Кыргыз Республикасы сунуштаган жаратылыш чек араларды тааныбайт аттуу резолюциясы ЮНЕСКонун бир нече программаларына жана демилгелерине туура келген. Ала Тоо жергеси ак илбирстерге өзгөчө көңүл бурат. Кыргыз Республикасы ак илбирсти сактоо боюнча чоң иштерди жүргүзүп келет. Учурда мамлекетибиз биологиялык көп түрдүүлүктү да сактоого көңүл буруп, Ысык көлдүн тескейин ЮНЕСКОга геопарктардын дүйнөлүк желесине киргизүү боюнча сунуштамасын даярдап жатат. ЮНЕСКонун башкы директору уюмдун ар кандай долбоорлору, анын ичинде заманбап реалдуулукту эске алуу менен музей иштерин өнүктүрүү, материалдык эмес маданий мурастар, табигый жана суу ресурстары жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пландары менен бөлүштү. Одре Азуле Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлине канааттангандыгын билдирип, 2021-жылы келип Кыргызстандагы ЮНЕСКО чокусуна чыгууга чакырууну кабыл алды. Ошондой эле ал Садыр Жапаровду ЮНЕСКонун Париждеги кеңсесинде толук кандуу жолугушууга чакырды. Бул уюм өтө маанилүү миссияны аткарат. Бул пандемия учурунда андан дагы чоң ролду аткарат. Анткени билим берүүнүн ролу, илимдин ролу, маалыматтын ролу күчөп жатат. Ошол кезде көпчүлүктү, көп түрдүүлүктү колдоо маанилүү. Сиз туура айттыңыз, эң негизги кыйынчылык жалпы планетанын алдында турган кыйынчылык бул билим берүүнүн үзгүлтүккө учурагандыгы пандемияга байланыштуу. Президент мырза, мен сизди мүмкүн болушунча ЮНЕСКОго келишиңизди чакырам чын жүрөктөн. Эгерде шарттар туура келсе, жалпы конференциядага кийинки айда ноябрда Парижде болот. Эгерде кырдаал туура келсе, чындап көзмө көз жолуксак мыкты болот эле, бир гана онлайн эмес, чындап биздин мыкты кызматташтык үчүн абдан чоң ыраазычылыгмын жана биздин стратегиялык кызматташтык боюнча келаткан иштерибиз боюнча, сиздин жетекчилигиңиз астында келаткан иштер боюнча. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстан ЮНЕСКонун аткаруу кеңешинин мүчөсү катары уюмдун ишмердүүлүгүн илгерилетүүгө бардык күч аракеттерин жумшоого даяр экендигин тастыктап, алдыдагы ЮНЕСКонун башкы директорун шайлоодо Одре Азулеге ийгиликтерди каалады.